بسم الله الرحمن الرحيم. İslam Online audio sabaqtar jinaga. İçtiratты sol kol menen alуу. Пайгамбарыбыздын аялы Хафса радиаллаху анха айтат: Анна набия саллаллаху алейхи ва саллям كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله سوى ذلك. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оң колун жеп ичишке жана кийим кийүүгө колдонот эле. Ал эми алардан башка нерсени сол колу менен кылчу. Абу Дауд. Айша радиаллаху анха айтат: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям таза иштерди кылганда жана жеп ичкенде оң колун колдончу. Ал эми ажаткана иштеринде жана нажасты тазалаганда сол колу менен кылчу. Абу Дауд. Салман радиаллаху анху айтат: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي باليمين. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бизди кыблага карап ажат өтөөдөн жана ауратты оң кол менен жууштан тыйган. Сах Муслим. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, оң колдун артыкчылыгы. Сол колго караганда оң кол урматтуураак экендиги баяндалды. Анткени оң кол ар дайым таза иштерге колдонулат. Ошондуктан оң кол менен истинжа кылбоо керек. Экинчи, оң колду нажас нерселерди кетирүүгө колдонсо болбойт. Шарият өкүмүндө оң кол менен жыныс мүчөнү кармоо жана аны жуу макрух болуп эсептелет. Үчүнчү, кыбла жакка карап ажат өтөөгө шариятта тыюу салынган. Айрыкча ээн жерде кыбла жакка карап ажат өтөөгө кескин түрдө тыюу салынган. Төртүнчү, пайгамбарыбыздын үй бүлөсү жана сахабалары пайгамбарыбыздын кылган бүткүл иш аракеттерин бирин да калтырбай башкаларга жеткирүүгө ушунчалык жан талашып аракет кылышкан. Алардын мындай кылгандары пайгамбарыбызга болгон сүйүүсүнүн өтө күчтүү болгондугунан кабар берет. Бешинчи, адамзат жашоосунда зарыл болгон баардык адептер шариятта камтылган. Шарият адам баласынын жашоосунда жеткиликтүү деңгээлде багыт бере алат. Ошондуктан эгерде биздин жашообузда кандайдыр бир көйгөй пайда болгон болсо, анда эч экиленбестен шариятка кайрылышыбыз керек. Аллах Таала бизге дини туура түшүнүк берсин, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекем кылсын. Аллах Таала биздин иштерибизди ар дайым оңунан жана ийгиликтүү кылсын. Акыйкатты акыйкат деп билип жана аны кабыл кыла турган пенделеринен болууну Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.